Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Лорбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Адекс курулуш компаниясы Кыргызстандын булуң бурчунда жеке жер тамдарды жана ошондой эле ФАП, мечит, медресе, офистерди салып элге кызмат кылып келебиз. Ошондой эле кээ бир учурда бизге кардарларыбыз чоң комплекс куруп берүү сунушулар менен кайрылганда биз андай комплекстерди дагы куруп жүрөбүз. Азыр биз силерге бир комплекс үстүндө кененирээк видео тартып көрсөтүп берели дедик. Бул комплекс болсо Сокулук районунда салынган. Бул жерде 68 үй бүлөгө ылайыкталган комплекс. Жана ошондой эле комплекске жолу, ички инфраструктурасы, азыркы учурда бала бакчасы салынып берди. Жана Кудай буйрса ушул 2022 жылы школа, медресе, ФАП жана дагы комплекс чоңойтулат деген жакшы план бар буйрса. Азыр эми сиз видеону аягына чейин көрсөңүз, биз комплекстин ичиндеги үйлөрдүн жайгалышканы боюнча сизге кененирээк көрсөтүп беребиз. Азыркы силер көрүп жаткан комплексте өзүңүздөр көргөндөй таунхаустар 3 катарынан жайгашылган. Ар бир таунхаус 10 соток жерге коюлган. Ар бир таунхаустун ичиндеги үйдө өзүнүн унаа коюучу жайы жана чакан, мындайча айтканда, орусча айтканда, двору менен. Ошондой эле асфальтталып чакан бул комплекске ылайыкталган асфальт көчөсү бар. Жана үйдүн эле жанында атайын бала бакчасы дагы салынып берилген. Урматтуу кардарлар, биз силерге азыр таунхаустун ичиндеги бир квартирасын же болбосо кыргызча айтканда бир батирин көрсөтүп берели. Эшикти ачып киргенден кийин өзүңүздөр көргөндөй чакан бул жерде тамбуру бар. Бул жерге шкаф койсо болот, бут кийимин чечип койгудай. Жана ошондой эле ал жактан өткөндөн кийин бул жерде өзүңүздөр көргөндөй коридор бар. Ар бир чарчы метри эсептелип, чийилип чыккан бул проектте. Анткени дегенде өзүнүн кандай десем, аянты чакан болгон себептен 1 квадратный метр дагы бош калбасын деп бүт эсептеп бергенбиз да. Мисал катары киргенден кийин ушул коридордон эле бүт жерге чачырап кетет. Өзүңүздөр көргөндөй эң негизги бөлмө катары ногул бөлмө болуп эсептелет. Бул бөлмөдө болсо кухня жайгашылган. Жана ошондой эле ашкана, гостиный катары колдонсо болот. Көрүңүздөр да кенен бир үй бүлөгө толук кандуу жашаганга мүмкүнчүлүгү бар. Жана кийинки бөлмөлөрүн көрсөтүп берсек, азыр көрөсүздөр. Бул жагына өтсөк, биягында жатуучу бөлмөсү бар. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй үй бүлөнүн жатуучу бөлмөсү, бияк бетине шкафтарды жайгаштырса болот. Экинчи бөлмөгө өтсөк, экинчи бөлмөнү болсо кардардын өз каалоосуна жараша бул жерде кааласа гостиный катары колдонсо болот, же болбосо детский комната катары, жаш балдардын өзүнчө бөлмөсү катары колдонсо болот. Жана азыркы 21-жылында ар бир үй бүлө айылда болбосо дагы, бирок заманбап, мындайча айтканда, технология менен өзүнүн үйүндө туалети, душу болуп жашаганды каалайт. Ошондой эле биз бул жерге дагы немесин жайгаштырганбыз. Туалети бар, душу бар, жана раковинасы бар. Өзү үйдүн площади өтө чоң эмес, 4 таунхаус, бардыгы биригип 215 чарчы метрге жайгашылган. Биз азыр комплекстин жанына салынган атайын бала бакчанын жанына келдик. Өзүңүздөр көргөндөй бала бакчанын жанында чакан мини садиктеги балдарга футбольный поле салынган. Жана ошондой эле балдарга ойногонго, орусча айтмакчы, детская площадкасы бар. Жана садиктин ичинде, бала бакчанын ичинде балдарга бүт условиясы орусча айткандай түзүлгөн.